Тарбиялык саат. Саламатсыңарбы, урматтуу жана сүйүктүү окуучуларым. Келечекте силерге болгон үмүтүм өтө чоң. Мамлекетибиздин өнүгүшүнө чоң салым кошот деген ишеничтемин. Баарыңарга чын ден соолук, бакубат турмуш каалаймын. Тема: туура тамактануу ден соолуктун булагы. Максаты: окуучулар ден соолугун кымбат экендигин, аны сактай билүүнү, ден соолугу бекем адам үй бүлөнүн тиреги экендигин түшүнүшөт, туура тамактанууга көнүшөт. Зыяндуу тамактарды жана жугуштуу оорулардын алдын алууну үйрөнүшөт. Туура тамактануу дене боюн таза ткан алып жүрүүгө тарбияланышат. Балдар, сабагыбызды баштар алдында Мээрим Карыпованын аткаруусундагы ден соолук аттуу ырын чогуу угуп, маанайыбызды көтөрүп алсак. Кара адамга жараласын ден соолук, асыл байлык алтын болуп, кен болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен, тана экен ден соолук, бакыт экен, тана экен ден соолук. Ойлоп сыздап кетет кабыргам, башкаларга сөз айта албай жалынам, алтын тажы кийгизейин башыга. Тамактануунун эрежелери. Адам бир күндө 4 ирет эртең менен, түштө, күүгүмдө жана кечинде тамактануусу керек. Дайыма белгиленген убакта шашпай жана майда чайнап жегенге аракет жасоо керек. Алдын ала бир апталык аш тизмек түзүп, ага керектүү азыктарды гана сатып алууну адатка айлантыңыз. Бул азык-түлүктө бузулбай, ар дайым жаңы болушун шарттайт. Кечки тамактануудан кийин дароо төшөккө шашпаңыз. Ортодон 1,5-2 саат өткөзүп, анан уктоо керек. Кыймыл аракетиңизге жараша тамак жеңиз. Аз кыймылдагандар, спортчулар көп кыймылдап иштеген адамдарга караганда азыраак өлчөмдө жеши керек. Таттуулар мүмкүн болушунча аз жеңиздер. Майлар, жаңгактар чектелүү, күнүнө 50 граммдан гана сунушталат. Сүт, эт, балык бир күндө 200-300 граммдан, дан азыктары бир күнгө 400 грамм, жашылча мөмө жемиштер күнүнө 500 граммдан кем эмес. Эгер организм сурагандан ашык жеп койсок, бул бир гана ашказан оорусуна эмес, семирип процессине алып келет. Ал эми организм талап кылгандан азыраак жесек, арыктоо процесси жүрөт. Негизинен адамдын ашказаны 3 бөлүктөн турат. Биринчи суу, экинчи тамак, үчүнчү аба. Дайыма тамактануудан мурда 20-30 мүнөт мурун 1 стакан суу ичүү шарт. Тамак аштан жуккан оорулардын себеби. Эң кеңири тараган тамак аш аркылуу жугуучу оорулар бул листериоз, ич өткөк, стафилококк менен уулануу жана ботулизм. Мындан тышкары да көптөгөн тамак аш аркылуу жугуучу оорулар бар. Оорулар майыптыкка жана өлүмгө алып келиши мүмкүн. Кооптуу тамак аш азыктарына адамдардын жана малдардын кыгы менен булганган жемиштер, мөмө жемиштер, балыктар кирет. Ошондуктан кандай гана азыктарды иштете турган болсоңуз, эрежелерди сактоо керек. Жыйынтыктоо: дени сактын өмүрү узак, таза жүргөндүн дени сак эл мамлекеттин тиреги дегендей, туура тамактансак ден соолугубуз чын болуп, сергек жашоого үйрөнөбүз. Бул да жараткандын бизге берген аманаты болуп эсептелет. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүздүн ден соолугубузга кайдыгер мамиле кылбастан, ага өзгөчө көңүл буруп, жаман жана пайдасыз нерселерди сактообуз керек. Албетте, туура тамактануу өмүрдү узартат жана ден соолукту чыңдайт. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.